Майрамдык маанайда катарга тизилген аскер институтунун бүтүрүүчүлөрү бүгүн алар үчүн өзгөчө күн. Себеби алар бүгүн курсанттык погондорун лейтенанттык погонго алмаштырып жаткан учуру. Кудайберген Муканбетов аскердик институтту артыкчылык менен бүтүргөн 10 курсанттын бири. 22 жаштагы Кудайберген убагында Нарын областына мектептердин биринде артыкчылык менен аяктап жатып аскер кызматкери болууну чечкен. Эми минтип аскер окуу жайында артыкчылык менен аяктоодо. Алдына көп максат койгон Кудайберген Муканбетов эми Баткен областына чек ара тозотуна барып иштөөгө даярданып жатыптыр. Ал өзү да окуу жайдан чек ара тармагын өздөштүргөн. Ошо кыргыз элине жер керегине өзүбүздүн бир жардамыбыз тийсин, же болбосо ушу чек ара маселелеринде болгон маселелерди чечкенге мүмкүн биз бир чоң адам болуп калсак да ошол нерселерди чечкенге биздин да пайдабыз тиип калат деген ниетте тапшырганбыз. Буюрса ошол койгон алдыга койгон кыялдарыбыздын жыйынтыгы мөмөлүү болуп турат деп эсептесем жаңылышпаймын. Ошо бүгүнкү күнү ушул улуу жеңиштин аянтында өзүбүздүн акыркы бүтүрүү кечебизди өткөрдүк. Мындан ары Кудайдын буйруганы болсо Кыргызстандын 7 дубанында, 7 бурчунда чек арада кызмат кылат деп, кызмат кылып чек арабыз бекем болот деп ишендирип кетмекчимин. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик усталыктардын талаптарын так аткарууга ант беребиз. Калыйнур Үсөнбеков атындагы куралдуу күчтөрдүн аскери институтунда 10 кафедра иш алып барат. Алар техникалык даярдоо, ок атууга даярдоо, чет тилдер, табигый илимдер, чек ара ишмердүүлүгү жана быйыл жаңы ачылган өзгөчө кырдаалдар кафедрасы аскер адистерин даярдайт. Аскер институтунун жетекчилигинин айтымында окуу сапаты жылдан жылга жакшырып, окуусун артыкчылык менен аяктаган курсанттардын саны көбөйүп жатат дейт. Бүгүн биздин аскер институтунда чоң байрам. Бүгүн биз 4 жыл окуп бүтүрүп аткан бүтүрүүчүлөрдү аскердик сапарга узатып атабыз. Бул аскердик салттардын негизинде жыл сайын ушундай иш-чаралар өткөрүлөт. Алгачкы офицердик наамын алышты, эл алдында антын беришип, аскер институтунун күжүрмөн байрагы менен коштошуп, салтанаттуу түрдө офицердик сапарга узаттык. Ар жылы балдарды окууга кабыл алабыз, окуу бүткөн бүтүрүүчүлөрдү ушундай кылып узатабыз. Быйыл Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун 60тан ашуун бүтүрүүчүсү лейтенант наамын алышты. Эми алар куралдуу күчтөрдүн ар тармактарында иш алып барышат. Салтанаттуу иш-чаранын соңунда жаш офицерлер медициналык академияда билим алган кыздар менен биргеликте салтка айланган офицер вальсин бийлешти. Дастан Жолдошев, Владимир Кулбалдиев, НТС.